Дөбөчөгө айлана тегерегинде эч кандай коргонуу жок болгондуктан таштандылар талаага учкан жай Базаркургон шаарынын таштанды полигону. 7 жыл мурун мыйзамдык негизде уруксат берилгени менен айланасы тосулбаган. Атайын илеттечү жай жок. Андан калса эми айланасына турак жайлар да түшө баштаган. Жолдон 3 километр бардык санитардык нормаларга туура келип ачылган. Жакынкы бул коңуш үчемчек конушу бизде азыр мына 1,5 чакырым наракта конуш 2010-жылкы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 85-чи токтомунун негизинде трансформация болгон. Ошондуктан калктуу конуш жакын болуп калгандыгында бул өзүнүн потенциалын уже иштеп болду. 2 гектардагы бул свалка толду. Азыр бүгүнкү күндө муну консервация кылып, рекультивация кылып туруп буну жабабыз. 3 километр ары жакта 5 гектарга жаңы мусорный полигон ачылып атат. Мусорный полигондун азыр мамлекеттик актылары уже бүтүп калды. Бул боюнча жергиликтүү бийликке бул абалды жайына келтирүүгө 10 күндүк мөөнөт берилди. Трасса боюна атайын аялдамалар курулганына көп болгон жок, бирок анын айланасы да эмтен таштандыларга толгон. Жаштар окурса дагы алар айтыш керек, туугандар. Мына автоматтаны кылып койду. Эми мына мусорду кабалып кайын дешет, алыш керек. Эми бизде Акман тазалык муниципалдык ишканасы ачылган. Жумасына 5 күн ар бир айылда бир күндөн мусорду алат. Эми чындап айтканда багы элдин маданияты жетпей атты. Кечээ күнү айыл өкмөтүнүн кызматкерлери 2 күн катарынан бүт субботник кылып баардык тазалап чыккан территориянын баарын. Бирок эми бүгүн көрүнүшүндө болду, кечинде ошол жерде остановка экен, мындай жаштар келип отуруп коет экен. Ушул акыбал болуп калды эми. Бешикчон айыл аймагында болсо таштандылар талаалап кеткен, жыртылган самсалаган көрүнүктөр. Ал турсун бейич жайларында жайына койбой жарнак тактайчасын илип коюшкан. Бул ГСП да. Мен жайында ГСПга келгенде бүт ошо жашылдандыруу көрктөндүрүү боюнча келинген. Анан бул жагымсыз мону көрүнүктөрдү, моларды тазалаганды айтылган да. Мисалы үчүн мына вагон, могу будка, мына остановка, мына жаш балдар мына остановканын акыбалы дагы. Мына бул жерге айтылып кетилген да, мына мектепке дагы келгенбиз карап. Мына азыр абалы ушул тазалыгы. Жөнүндө айтылганда маалыматыңыз болгон да. Ооба, биз айыл өкмөттө тиешелүү тапшырмалар бергенбиз. Анан кийин жума сайын ушу тазалатып, ишембиликтерди уюштуруп турушат. Анан кийин могу неме боюнча вагондор, будкалар боюнча дагы айтканбыз. Анан кийин бул будкалардын өзүнүн ээлери бар экен да. Анан ушуларды алдырбай неме кылчук да. Биздин ушул тынчтык күндөрдү тартуулаган улуу ата мекендик согуштун катышуучулары үчүн курулган эстелик алын болсо тазалоо иштеринен чыккандай. Качан областтан келип жетекчилер же замаким же да бирөөлөр келгенден анан силерге айтып тазалатабыз. Силердин өзүнүн функционалдуу милдетиңер бар да, туурабы? Бул эң ыйык жерде, мисалы үчүн биздин ата бабалардын согушта курман болуп келген ата бабалардын бир жылда бир жолу бул жерге эл эскерет. Бирок жыл бою бул таза туруш керек. Көчөлөрдү айта албайм, бирок мына ушул улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин урматына тургузулган эстеликтердеги бүгүнкү абал чындыгында жүрөккө ийтет. Бул жердеги адистер бул жердин 2-3 күн мурда эле тазалап кеткендигин айтышат да, бирок өзүңүздөр көрүп аткандай бул жердеги абал аны ырастабайт. Менин оюмча ушул 9-майда ушул жерде атайын от жагышканда ошол боюнча кароосу калтыргандай болот. Канткен күндө да тазалыкка болгон мамиле, айрыкча мына ушундай эстеликтерге болгон мамиле кылдат болушу керек. Ар аптанын ишемби күнү бардык ишкана мекемелери ишембиликтер өткөрүп, айлана тегерегин таштандылардан арылтат. Алардын катарында мектеп жааматтары да бар. Бирок Жомарт Бөкөнбаев аттындагы жатак мектебинин айланасында иреси шашылган абалда. Күнүнө бир жолу тазаласаңыз болот. Bir cumasına 2 jol тазалаңыз. Болобу ошентсе? Неге мындай болот? Борбордук көчөлөрдүн жол жээктериндеги таштандылардан арылтуу, социалдык объектилерди тазалоо боюнча райондогу абал жакшы эместигин көздөн кечирген комиссия бул боюнча мөөнөтүн көргөзүп тапшырмаларды берди. Мөөнөт коюп азыр өзү бардык ушул айыл аймактарда, райондордо ушинтип шаарлардын борборлору боюнча көчөлөрүнүн тазалыкка болгон мамилеси боюнча карап келатат. Бул боюнча жыйынтык чыгарып, жыйынтыгында тиешелүү кетирген кемчиликтерге жетекчилерге чара көрүлөт. Бул
бул менен токтоп калбайт. Бул өңүттөгү текшерүүлөр башка район шаарларда да улантылмакчы. Гүлжина Мындоева, Манас Назаров, Базаркургун району.